Кытайлык жигитке жубай болгон Жылдыздын Пекиндеги жашоосу. Жылдыз Нурлан кызы 1998 Ош облусунун Ноокат районунда жарыкка келген. Ал кытайлык жигитке турмушка чыгып, учурда Пекин шаарына жакынкы аймакта күн кечирип келет. Жолдошум жигит Кытайдын Хэйлунцзян провинциясындагы Нехе шаарынан болот. Көпчүлүгү аны Кытай улутунан деп ойлошот, бирок анын ата теги монгол жана казактардан турат. Уруусу Найман. Мен Кытай тилин билбейм, ошон үчүн аны менен англис тилинде сүйлөшөм. Былтыр күз мезгилинде жигитти чоң энем менен тааныштырган болчумун. Алгач чоң энем кыргызга эле окшоштурбайбы деп жактырды. Анан эле кытайлык экен, дини мусулман эмес экен деп калды. Кийинчерээк жигитке кыргыздар кыздарын мусулман эместерге беришпестигин айтсам, ал ислам динин кабыл алды. Ошентип ата-энем менен бир жума талкуулап, сураштырып жатып, акыр аягы макулдугун беришти. Анткени ата-эне ыраазы болбосо бактылуу болуп кетүү кыйын деп ойлойм. Негизи той топурларды шаң шөкөттөрдү өткөрүүгө жакын эмесмин. Бирок ата-энемдин каалоосу менен кыз узатуу аземин январь айында өткөрүп алдык. Кыргыздын салты боюнча калың берилип нике окулду, деди ал. Кытай десе эле чочко, кумурска, бака жана башка бардык жандыктарды жегендер деп ойлошот. Бул негизи Кытайдын провинцияларына байланыштуу. Кытайга жаңы келип адаптация болуп кетүү учурунда дене табым көтөрүлүп, катуу ооруп калдым. Кайненем атайын өзү жашаган шаарынан келип имбирден шорпо жасап берди. Адатта шорпону бизде майлуу эттен жасашат го. Көрсө ал вегетарианка, эт жебейт экен. Мен айыккандан кийин кайра өзү жашаган шаарына кетип калды. Кайненелик кылып биздин жашообузга аралаша бербейт, өзүнүн жашоосу менен алек болуп жүрө берет. Азыр жолдошум экөөбүз эле жашайбыз. Жолдошум мен сыяктуу кой этин жакшы көрүп жейт. Кытайда кызды аябай сыйлашат. Үйдө бардык нерсени экөөбүз тең бөлүшүп жасайбыз. Мисалы, мен үйдү жыйнап, даараткана жана жуунуучу бөлмөнү тазаласам, жолдошум пол жана идиштерди жууйт. Кээде мен ойгонгуча эртең менен үйлөрдү өзү эле жыйнап коет. Чынын айтсам, мен тамак жасаганды билчү эмесмин. Бир жумада 2-3 жолу эле тамак жасайбыз. Көп учурда сырттагы ресторандардан тамактанабыз. Азыр мекенимди сагынгандыктан шорпо, самсы, манты тамактарын жасаганга аракет кылам, деп сөзүн жыйынтыктады Жылдыз айым.